Саламатсыңарбы, балдар? Саламатчылык. Саламатчылык, Алия. Кайрадан кыргыз тили сабагы. Көрүп атам. Саян чыкты. Саламатсыңбы, Искендер? Саламатчылык. Дарига. Саламатчылык. Баарыбыз китептерибизди даярдап, экрандардын, монитордун алдына келип отурабыз, кунт коюп угабыз. Балдар, саламатчылык, аман. Балдар, мен силердин үй тапшырмаңарды баардыгын текшерип, өзүңөргө жөнөтүп жатамын, ката кемчиликтерин айтып жатамын, башын коюп жатамын, Ошондуктан бүгүн мен бул жака алып чыккан жокмун. Ар бириңерди өзүңөргө жөнөттүм. Абдан жакшы, азаматтар, көпчүлүгүңөр активдүү катышып жатасыңар. Биз бүгүн Айбике, саламатсыңбы? Кыргызча жазабыз. Биз бүгүн сабагыбызды анда баштай берели. Балдар дагы бир нерсени айтып койсом, адабияттан дагы чамдагыла видеону адабияттан бүгүнгө чейин деген, бүгүн кечке чейин күтөмүн. 5-Б класстан Жамиля гана жөнөтүптүр. Калгандарыңар Санжирова Жамиля, калганыңар жөнөткүлө. Дептериңерди ачып, анда эмесе бүгүнкү числону, датаны жазабыз. 16 сентябрь. Бүгүнкү күнгө шаршемби, класс иши. Баарыбыз бат-баттан жазабыз. Бүгүнкү сабактын Омар баарын алып жатам. Я сразу вам отправляю, да, чтобы вы видели свои ошибки, там, я оценку ставлю сразу. Азыр жаза баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы, ошондой эле үй бүлөнү жөнүндө теманы уланта беребиз, балдар. Үй бүлөдө ким эмне кылат? Жана грамматикалык темабыз. Табыш жөндөмөсүн кайталайбыз. Жататуучтун жөндөмөлөрүнүн ичинен табыш жөндөмөнү кайталайбыз. Балдар көп ката кетирип жатасыңар, ошон үчүн бүгүн бир аз кайталап койгум келип атат силер менен. Жаздык, жазып атабыз. Сабактын максаты кадимкидей. Сабактын максаты кадимкидей эле текст менен иштейбиз, иштегенди үйрөнөбүз. Сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, кеңейтебиз. Үй бүлөгө жаңы технологиянын таасирин талдоону үйрөнөбүз. Ребята, вы когда отправляете задание домашнее, очень много по теме ошибок допускаете, поэтому давайте еще раз внимательно послушаем, потому что я ставлю уже по всей оценке. Омар, я говорю, значит, сейчас мы будем немножко повторять пройденные темы, да? Демек, зататуштун жөндөмөлөрү боюнча табыш жөндөмүн өткөнбүз. Мен азыр кимди деген суроого кандай мүчө уланарын кайрадан кайталап коеюн. Инженер, балдар, ким? Инженерди, кимди көрүп турам? Кимди көрүп турамын? Инженерди көрүп турамын. Стив ким? Стивди көрүп турамын. Негиздөөчүнү мы сейчас правильное окончание, да, смотрим. Кимди деген табыш жөндөмөдө. Ишкер, ишкерди, кимди, Айгүл, Айгүлдү. Эң чыгуу аттар Стив, Айгүл. Калгандары кичинекей тамга менен жазылат. Ошондой эле жаңы сөздөрдөн, жаңы азыркы техникадагы сөздөрдөн планшет, ти. Ребята, обратите внимание, здесь окончание на ты заканчивается, да, планшет, основа. Поэтому здесь мы соединяем ти, да, поэтому две буквы. Планшет ти, интернет ти, потому что основа заканчивается на ты. Не интернет ти, а интернет ти. Айпад ды, турмушту ши глухой, глухой согласный, да, поэтому с глухого начинается. Турмушту стартап ты. Если слово заканчивается на глухой, окончание тоже с глухого начинается. Если мы говорили на гласный, окончание начинается на «н». Да? Это табыш жөндөм, окончание падежа табыш.
Это я еще раз объясняю, потому что очень ошибки допустили многие. Аннан улантабыз. Вы себе записываете, отмечайте. Демек, адабияттан жөнөткөндө да кош сөз, кошмок сөздөрдү билбейт экенбиз. Внимательно еще раз послушаем. Кош сөз дегендин ортосуна дефис коюлат дегенбиз, мисалы үчүн, бул географиялык ат. Жети өгүз. Бул жердин аты. Ошон үчүн чоң тамга менен жазылат жети өгүз. Жана кош сөз ортосуна дефис коюлат. Эгерде жер суунун аттары болсо чоң тамга менен жазылат. Сары челек. Сары чоң тамга менен жазылат, челек тоже дагы чоң тамга менен жазылат. Анткени бул жердин аты. Сары челек көлдүн аты, мындайча айтканда, жер суунун аттары дегенде. Географиялык ат. Ат башы, бул дагы, ооба жазылат. Бул дагы ат башы деген район, райондун аты дефис менен жазылат. Көрдүңөрбү? Ат чоң менен, Б чоң менен. Үй бүлө, бул да кош сөз. Кош сөз, мы говорили, да, что это парные слова. Поэтому обязательно через дефис пишем, да, парные слова. Үй бүлө, талим, тарбия. Булар энчилүү эмес, это не собственные, да, поэтому с маленькой буквой. Айырмасы, вот обратите разницу. Здесь жети өгүз, бул жерде, вот здесь жети өгүз, да, это просто словосочетание. Кошмок сөз, словосочетание, не название города, то есть не географическое название. Поэтому просто словосочетание, здесь нету дефиса, тире нету. А здесь жети өгүз название района, жети өгүз район. Сары челек, то же самое, здесь просто словосочетание. Видите, разница? Это кошмок сөз. А вы все в одну кучу написали. Сары челек. Бул жерде чоң тамга менен себеп дегенде көлдүн аты. А бул жерде жөн эле тутумдар сөз. Ат башы, аттын башы, просто голова лошади деген сөз. А бул жерде название района. Поэтому с большой буквой через дефис. Жö жомок, хан сарай. Бул жерде дагы жөнөкөй эле сөз, тутумдар сөз. Мындан башка биз өткөн сабакта айтылбай калыптыр. Кыскартылган сөз деген бул сокращенные слова. По русскому языку тоже, наверное, проходили, да? Алтай жазы, кыскартылган сөз. Мисалы, Кыргыз Республикасы дегенде КР деп коебуз, Кыргыз техникалык университети дегенде КТУ деп коебуз. Россия Федерация дегенде РФ. КТРК, мисалы үчүн, Кыргыз телерадио компаниясы, БГУ, Бишкек гуманитардык университети, же болсо азыр мамлекеттик университет болуп калды. Медайым, медициналык айым дегенде кыскартып койдук. Көрдүңөрбү? Кыскартылган сөздөр мондай чоң тамга менен жазылат, же болсо биринчи тамгасы чоң тамга болот, Түшүнүңөрбү? Кыскартылган сөз деген бул сокращенные, сложно сокращенные слова орусчасына которгондо. Түшүндүк, Кыскартылган сөз жөнүндө. Андан ары улантабыз, үй бүлөдө ким эмне кылыш керек деген теманын алдында. Балдар, бул гаджеттерди баарыбыз билебиз, телефон, ноутбук, планшет дегендерди. Азыр китебиңерди ачкыла, дагы. Китебиңерди ачып, 15-чи бетте, 15-ю страницу откройте, там слова есть. Көпчүлүк. Нашли? Көпчүлүк. Что означает көпчүлүк? Кто видит? Көпчүлүк. Пишите, я плюс ставлю уже. Көпчүлүк. Нашли на 15-й странице? Словарная работа, лексика. Көпчүлүк. Большинство деп насуу сурат тапты. Калганыбызда карап турабыз. Кийинки iPad'ты билебиз, баарыбыз эле. Планшетти билебиз. Колдон пользуется деген сөз. Үйрөнгөнү деген таптыңарбы? Үйрөнгөнү деген. Нет, пока это не пишите, просто читаем. Научился деген сөз. Туура. Бек болот. Өнүктүрүүчү деген сөз. Аманда туура жазды. Өнүктүрүүчү дегенди таптыңарбы? Өнүктүрүүчү. Ошол эле жерден. Өнүктүрүүчү дегенди.
Развивающий, аман туура. Аман менен азыр эле эки чөмүр эле иштеп атасыңар. Остальные где вы? Все пишем, хорошо? Развивающий. Негиздөөчүсү деген основатель, да? Вот, iPad'дын негиздөөчүсү, iPhone'дун негиздөөчүсү деп коебуз, э? Андан башка турмуш дегенди таптыңарбы? Турмуш дегенди. Алтай көпчүлүктүн турмуш жизнь деп тапты Алия Азамат. Ишкер дегенди. Ишкер деген азыр дагы жаңы көпчүлүгү ишкер, көпчүлүк адамдар ишкер, бизнесмен. Сайкал Азамат. Ойлонушат деген сөз. Амир дагы. Ойлонушат кийинки сөз. Ойлонушат. Таптык, ойлонушат деген сөзүн отуруп думайт деген, Азамат. Онлайн оюнду билебиз, игру. Санарип дегенди билесиңерби? Санарип деген. Санарип. Санарип деген сөз уктуңар беле? Ал жерде жок. Санарип деген цифровизация. Сейчас же все происходит везде, да? Цифровизация. Санарип деген кыргызчасы. Ал эми 23-чү күнү 23-е упражнение вы сами дома сделаете, хорошо? Вместо вопросов вы вот эти слова, нужные слова напишите. 23-е, это домашнее будет. Поняли, да? Анан ары улантабыз. Балдар, демек, диаграмма боюнча дүйнө жүзүндө балдар эмнеге кызыгышат экен? Дүйнө жүзүндө бул изилдөө жүргүзүшүптүр, Чему дети, чем интересуются, чему интерес детей? Мисалы үчүн, интернеттен издөө боюнча 40% балдар кызыгат экен, музыка боюнча музыкага 75% кызыгат экен, китептерге 80%, ПК деген персоналдык компьютерга 30% кызыгышат экен, электрондук китептерге жана компьютерлык оюндарга 20% кызыгат экен. Алихан, это просто исследование провели, да, во всем мире дети чем интересуются. Это для интереса, да, чтобы вы знали. В основном, чем интересуются дети. То есть у вас в книге тоже вот это есть. Это для информации. Я просто обратила. Көбүнчө көрдүңөрбү? Кызыгышат экен, дүйнө жүзүндө. Көбүнчө китеп жана музыкага кызыгышат экен. Эми биз андан ары улантабыз. Текст менен иштейбиз. Сейчас, ребята, внимательно слушаем, потому что по тексту будет работа, да? Опять оценку будем получать. Бул ким? Бул ким? Ким билет, бул ким? Көрдүңөр беле бул адамды? Бекболот эмне деген? Жок, киши аты бар да. Азамат Стив Джобс деп чыкты. Демек, 25-чи көнүгүн ачабыз. Все открыли 25-е упражнение. Стив Джобс, Стив чоң тамга менен жазылат, Энчилүү ат. Азамат, Амир. 25-чи көнүгүн ачтыкпы? Сейчас внимательно слушаем. Я заодно объясню, потом будет работа. Джобс чоң тамга менен Энчилүү аттарды неправильно кто пишет, да? Собственно, именно. Минус ставлю. С большими буквами пишутся, да? Энчилүү аттар. Анда эмесе, кунт коюп угабыз, балдар. Көпчүлүк дегенди көрдүңөр, көпчүлүк дегенди. Перевод сейчас только мы писали. Көпчүлүк, там у вас снизу тоже имеется. Көпчүлүк ата-энелер кичинекей балага планшет берүү керекпи же жокпу деп ойлонушат. Ойлонушат дегенди да билебиз, Искендер текстти карайбыз. Көпчүлүк ата-энелер кичинекей балага планшет берүү керекпи же жокпу деп ойлонушат. Түшүндүк, Если кто-то не понял, вопрос задайте. Биринчи сүйлөм. Инженер, ишкер, Apple компаниясынын негиздөөчүсүн окудук, Стив Джобстун балдары iPad колдонушчу эмес. Көрдүңөрбү, балдарына өзү ушунчалык телефонду ойлоп тапса да, балдары колдонушчу эмес экен. Анын үйүндө санариптик технологияларды колдонуу чектелүү болгон. Азамат Ахат сөйлөдү да ушундай экен. Демек, анын үйүндө чектелүү болуптур, санариптик цифровизация.
цифровые технологии, да? Мало пользуюсь. Артыны кечинде Стив үй бүлөсү менен чоң столду тегерете отуруп тамактанышчу, когда они кушали, да, вечером. Алар китептер, тарых жана башка нерселер жөнүндө сүйлөшүп отурушчу. Стив Джобс, Алис, с большой буквой, энчилүү ат, сейчас тебе минус. Алар китептер, тарых жана башка нерселер жөнүндө сүйлөшүп отурушчу. Нет, это не надо писать. Сейчас это я объясняю, да, чтобы вы поняли текст. Эч ким компьютер карап отурчу эмес. Текст понятен, первый, второй абзац. Түшүнүңөрбү? Омар, текст окуп атабыз, текст түшүндүк, Демек, эч ким компьютер карап отурчу эмес. Андан ары улантабыз, ошол эле, көнүгүүдөн, тексттен. А бул ким? Муну билген бирөө барбы? Билбесеңер, андан ары улантабыз. Ал эми Индиго Кайтс стартаптын негиздөөчүсү Тимофей Ра. Демек, бул Тимофей Ра деген негиздөөчүсү, основатель стартапа, да, Индиго Кайтс. Мындай дейт. Азамат Дамир. Менин башкы милдетим, обязанность, моя обязанность. Планшеттеги өнүктүрүүчү оюндарга балдарды кызыктыруу жана балдар оюнда үйрөнгөнүн өз турмушунда колдонушуна жардам берүү. То есть он говорит, что моя главная обязанность, что заинтересовать детей играм, интересно к играм детей, чтобы они потом использовали эти игры в своей жизни, турмушунда. Деп айтыптыр Тимофей Ра. Демек, биз суроого жооп беришибиз керек экен, балага планшет берүү ошон үчүн керекпи же жокпу? Кичинекей балага, демек, мы должны думать, да? Мы должны давать, то есть дети должны постоянно работать или играть на планшете. Түшүндүк, Анда эмесе улантабыз, сурооңор жок болсо, азыр текст менен иштейбиз. Теперь на оценку. Внимательно, как всегда. Текст эмнелер жөнүндө сөз болду. Сейчас вы не спеша сначала все послушаем, потом отвечаем цифрами, да, как всегда. То есть о каких словах было, да, в тексте. Ишкер, до конца послушаем. Ишкер, шар, үй бүлө, жалгыз, парк, санариптик технология, милдет, турмуш, мектеп, тарых. Так, по одному не надо, по одной цифре. Сан менен, если кто-то внимательно слушал текст, сейчас быстро ответьте. По одному не надо, Дарига. Сразу несколько цифр, да, пишем. Кайсы сөздөр болду тексты. Экинчи жолу чыкпайсыңар. Если один раз вышли, все, второй раз не буду принимать. Внимательно. Вот кто выслушал текст, сразу находит. Экөөнү эле таап атасыңар, Илья биринчи, алтынчы, жакшы. Нерей дагы биринчи, алтынчы. Ага. Анда эмесе карайбыз. Ишкер жөнүндө мен плюс койдум, Ишкер жөнүндө бизнесмен, да, бул бизнесмен жөнүндө текстте болду. Үй бүлө жөнүндө болду. Все, я отвечаю уже. Санариптик технология, туура жооп бердиңер, Милдет, мои обязанности деп айтты, Тимофей Ра. Турмуш жөнүндө сөз болду. Жана тарых жөнүндө. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, ишкер, үй бүлө, санариптик технология, милдет, турмуш, тарых жөнүндө 6 сөз кириптир. Дем 6 тапкан болсо, анда плюс алат. Бирден экиден албайт. Андан кийинки улантабыз. Поэтому, ребята, когда читаем текст, вы внимательно должны понять. Тура, опять по тексту оценку получаем. Тура. Тура деген правильно. То есть сейчас предложения идут, да, вы отмечаете буквой ты, тура, же ката. Неправильно, к. Сейчас обратно внимательно слушаем. Кеттик. Биринчи сүйлөм. Стив Джобстун балдары iPad колдонушчу эмес. Отвечаем. Ты же к.
Мен билбей атам. Сайкал ты dedi. Тура, Демек, тура дегендер плюс алды. Ар күнү кечинде Стив үй бүлөсү менен компьютерде отурушчу. Второе предложение разбираем. Или ты же к. К деп жооп бергендер. Демек, к деп ката. То есть они не сидели за компьютером, да? Ката. Здесь говорится сидели деп. Алар китептер тарых жөнүндө сүйлөшчү. Третье разбираем. Третье предложение. Алар китептер тарых жөнүндө сүйлөшүп отурушчу. Туура деп мен сама написала. Жана негиздөөчүсү өнүктүрөт деп жооп бердим. Вот это потом себе тоже напишите, хорошо? Чтобы вы могли показать. Эми балдар дагы биз ар бир сабакта макалдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр үй бүлө жөнүндө макалдарды карасак, ырыс алды ынтымак өткөн темада мен баштаган болчумун. Бул макалды айтып берип атасыңар, бирок маанисин түшүнүш керек, Ырыс алды ынтымак дегенди кантип түшүнөсүңөр? Бул эмне? Ырыс алды ынтымак. Көрдүңөрбү? Мен сүрөт менен чыгарып койдум, Демек, YouTube'дан кайра көрсөң болот. Суроо берип атсам. Тансулуу, ырыс алды ынтымак, азыр макалдарды сүйлөшүп атабыз, Демек, которгондо залог счастья в дружбе. Уже другой теме переходим. Залог счастья в дружбе дегенди билдирет экен, бул макал. Ошондой эле эквивалент деген, ребята, есть такие же пословицы в других народов, да? Поэтому эквивалент это похожая пословица. Есть согласие, есть и счастье деген. Артур, не балуйся. Андан ары экинчи макалды карайбыз. Балдар, вот эти пословицы вы должны выучить. Ата асказо, апа солубаган булак, бала күйүп турган шам чырак дегенде карап көрсөк, вот это сложная пословица, но про семью. Демек, ата деген асказо, отец как скала дейт. Апа деген бул как родник, источник, да? А эми бала, ребенок как свеча между ними. Видите, у нас какие пословицы есть, да, интересные. Ата асказо, апа солубаган булак, бала күйүп турган шам чырак. Көрдүңөрбү? Үй бүлөдө ата, апа, бала болсо абдан жакшы бактылуу болот, Андан кийинки макалды карайбыз. Агасын көрүп ини өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт. Демек, бул көрдүңөрбү? Агасы кандай болсо, иниси ошондой карап өсөт экен, Агасы жакшы сөздөрдү айтса, иниси дагы ошону карайт. Эжеси дагы жакшынакай болуп жүрсө, өзүн карап, кыздар иниси дагы. Котормосун карап көрсөк, орусчага, глядя на старшего брата, растет младший, а глядя на старшую сестру, растет младшая. Эквиваленты: каков старший, таков и младший, какова старшая, такова и младшая. Демек, орус элинде дагы ушундай макал бар экен, Агасын көрүп ини өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт. Дагы кийинки макал. Көрдүңөрбү? Бул бактылуу татынакай үй бүлөдөгү агасы, иниси бардын ырысы бар дейт. Демек, кимдин иниси болсо, ал бактылуу, жардам беришет. У кого есть родной братишка, тот счастлив дейт. Эквивалент болсо, брат брату головой в уплату. Демек, бул макалдардын баарын жаттайсыңар. Алмар, Азамат, сенде эки кыргызча жазабыз, эки иниң бар. Иниси бардын ырысы бар деген. Түшүнүңөрбү? Вот эти пословицы вы должны выучить, ребята, хорошо? Эми үй ишин. Демек, үй ишин. Дамир, 26 көнүгүүдө текст боюнча Стив Джобс менен Тимоти Ра боюнча суроолорго жооп беребиз. Артур, не балуйсың. Суроолорго жооп беребиз. 26 көнүгүүдө суроолорго жооп беребиз. Жана 27 көнүгүүдө өзүбүзгө баа беребиз. То есть оцениваем, да? Ребята, не забывайте оценивать себя. Ошондой эле 23 тоже я сказала, да? Включительно 23 тоже упражнение. Анда эмесе, балдар,
Күтөмүн, салмакта калгыла, оорубагыла. Жакшы калгыла. Үй тапшырмаңарды күтөмүн, Жакшы, салмакта калгыла. Дарига салмакта калгыла. Үй